театр программы идет она. Да, там медицинский, социальный воспитание. Төрт айлық, 6 айлық, 8 айлық, 7 айлық, 9 айлық. Екі группада бұл азыркы убакытта транзитное расположение бирайдан обратно. Но куда это поступил, балдарды кырмалабыз. Бияқта эми кичинекей балабыз. Состояниясы бар. Шарттар жакшы эле, жетишпейби, тамак ашпай балдар. Балага 105 сом тамак аш. Анан жетишпей өзүбүздөн аракет кылабыз. Бул время жана баштагандан ошондой кичине талап жөндөмгө чыккан. Временно буландан медикаменты бир балага 8 сом болот. Бир айга 240 сом болот. 6 айдын ичинде биз биякта биздин жардамыбыз ушу өзүбүздүн стационардагы балдарга кандай аракет баарын кылсак, садиктеги балдарга күндө 9 бала болуп атат. Ошо 4 жашка чейин балдарды көп жумуштарды кылыш керек. Ошон үчүн 4 жаштан кийин Беловодский Ошо жакын туугандар алып кеткенден кийин карап атасыңар го мындай кандай багып ататаны? Да, соцразвитие менен. Да, соцработниктер менен бирге иштешип, мониторинг кылып, анализ кылып, 6 айдын ичинде мындай под наблюдением. Срок берилет да. Эгер ошо срок ичинде комиссия кайра барып көрүп, жакшы болбой, баягы условиясы жок болуп, Кайра алып кетет. А так жакшы болсо калат. жакшы болсо ошо жерде калат. Ветеринарная служба менен договоры бар. Арабские породистые кролики. Балдар ушул. Чоң күнө. Во время пандемии. Специализированный центр реабилитации детей и семей, вмешательства и отделения реабилитации. Значит, количество 24 ребенка мы достигли благодаря нашей тесной работе с внедрением цифровизации, мультидисциплинарная, междисциплинарная команда, новые дисциплины, это получается эрготерапевты, кинезотерапевты, спецпедагоги, они оказывают универсальные услуги. Бизге көңүл буруп, бизге келип, мондай балдарыбызды көрүп, сизге чоң рахмат. Анан бизде 2 маселе бар эле. Бул үй, анан зарплата. Бүгүнкү күндө ипотека компаниясы, биздин государственный ипотечная компания, банк системасы сыяктуу айланып алган экен да, мен андан чыгарып туруп, түздөн түз эле квартираны жеңил бергенге жасап атабыз азыр. Бир 2 айдын ичинде мыйзамы да бүтүп калат, положениясы да бүтүп калат, андай аналарга ушу акча каражатын бөлүп берип, анан кийин бардыгына эч кимди баягы азыр жумушу бар болсо, төлөй ала турган мүмкүнчүлүгү болсо гана берип, болбосо жок болот атпайбы, зарплата аз болсо, мисалы, бардыгына беребиз. Эгер төлөй алсаңар, алып эле жашай бергиле дейбиз. Кургол келген жокмун, сиздердин мекемеге мына 700 000 сомго сертификат берем, машина алып алыңыздар. İşlerinizde de iyilik olsun. Рахмат. Жакшы.